Кудайдын чакырыгы 13 декабрь. Азгырык деген эмне? Деген суроого ким кандай жооп бере алат? Азгырык бул адамдын алсыздыгы менен Кудайдын күчүнүн жолуккан жери. Ар бир адам азгырыкка дуушар болот. Азгырык бул күнөө эмес. Бул күнөө кылууга чакырык. Ыйса дагы чөлдө азгырыкка дуушар болгон, бирок күнөөгө жол бербей жеңип чыккан. Азгырык эшикти кагуу болсо, күнөө бул эшикти ачып, кирбеши керек болгон нерсени киргизип алуу. Ыйык жазуу азгырыкка алдырбаш үчүн сергек болууга чакырат. Сергек болуу руханий көздөрдү ачып, бардык майда чүйдөлөрдү байкап, көңүл коюп жүрүү. Жүрөгүң алсыз болуп баратканын дайыма байкап жүр. Кайсы жагынан душман көбүрөөк чабуул коюп жатат? Кандай кырдаалдар кайра-кайра кайталанып, чечим алдында коюп жатат? Аны байкай жүр. Эң маанилүү айта кетчү нерсе, азгырыкка каршы турууга дайыма куралданып жүр. Биздин куралыбыз Кудайдын сөзү. Кудайдын сөзү биз үчүн жөн гана маалымат берген китеп эмес. Ал биздин куралыбыз. Коркунуч келип жатса, Кудайдын убадаларын колдон. Шектенүү келсе, чындык куралын ал. Жалганга каршы Кудайдын сөзүнөн аяттарды колдон. Ар кандай адамдык методдордун күчү жок. Кудайдын сөзүндө күч бар. Андан тышкары дагы азгырык болгон жерден алыс бол. Күнөө азгырган жерге жолобой эле кой. Кээ бир азгырыктар өтө күчтүү болгондуктан аларга каршы тура албасыңды билсең, ага алыстан эле жолобой койгонуң туура болот. Ушунун баарына карабай, азгырыкка алдырып, күнөө кылып алсаң, Кудайдын жарыгына, анын ырайымынын астына кайра кел. Кудай жыгылганды тургузат, күч берет. Кудайдын сөзүн курал кылып алып, азгырыктарга каршы туралы.